Good afternoon. Кече ЮНЕСКОнун 41-сессиясынын пленардык жыйынында Кыргызстан демилгелеген тоо мөңгүлөрүн сактоо боюнча тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жана изилдөө жүргүзүүнү кеңейтүү деген жаңы резолюция бир добуштан кабыл алынды. Демилге президент Садыр Жапаров тарабынан ушул жылдын сентябрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясында жарыяланган. Облесению горных склонов. Кыргызстандагы кылым карыткан мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын био ар түрдүүлүгү да жоголуу коркунучунда турат. Быйыл ЮНЕСКОга тоо мөңгүлөрүн сактоо жөнүндө резолюцияны демилгелеп жатабыз жана ошол эле учурда Кыргызстан аркылуу киргизилип, жакында эле Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан бекитилген табият чек араны тааныбайт аталышындагы токтом жоболорун аткаруу үчүн эл аралык өнөктөштөр менен иштеп жатабыз. Ушул эле маселе үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында Парижде өткөн ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 41-сессиясында да каралып, анда Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шерния сөз сүйлөгөн. Ал өз сөзүндө ЮНЕСКОго кирген күндөн тартып 30 жыл ичинде Кыргызстан бул уюмдун активдүү мүчө мамлекет экендигин баса белгилеп, мамлекет башчы сунуштаган тоо мөңгүлөрүнө байланыштуу резолюция тууралуу кеп козгогон. Анда азыркы учурда климаттын өзгөрүүсүнөн улам жок болуу коркунучунда турган тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жүргүзүү жана илимий изилдөө иштерин күчөтүү зарылчылыгы чагылдырылганын, динамикасын талдоо боюнча экспертизаларды түзүү зарылчылыгы белгиленгенин айткан. На пороге очень опасного явления. Акыркы убакта аба ырайынын кескин өзгөрүшү бул бардык адамзат үчүн чоң жоопкерчилик. Биз абдан чоң коркунучта турабыз. Биринчиден бул көрүнүш тоолорго сокку урат. Биз азыркы күнгө чейин тоолор, тоо системасындагы мөңгүлөр жөнүндө толук изилдеп бүтө элекпиз. Бул өзгөчө кылдаттык менен изилдөөнү талап кылат. Тоолорду жана андагы мөңгүлөрдү сактап калуу биздин планетабыздагы эң маанилүү маселе. Бул резолюциянын негизги максаты 2030 жылга чейинки күн тартибин ишке ашыруу боюнча биргелешкен иш-аракеттер аркылуу тоо мөңгүлөрүнө мониторинг жүргүзүү жана изилдөө боюнча эл аралык кызматташтыкты бекемдөө. Адистер учурда бул документке байланыштуу иш-чаралар планы түзүлүп жатканын жана ЮНЕСКО тарабынан алгачкы колдоолор байкалганын айтышат. Наши усилия верны. Азыркы учурда биз ЮНЕСКО тарабынан колдоо тапкан резолюцияны ишке ашыруу планын иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө бул ЮНЕСКО өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте тоо мөңгүлөрдү изилдөө долбоорун ишке ашырганы турат. Бул бери дегенде 5 жылга созулат. Борбор Азия боюнча изилдөөгө $5 миллион каражат кетет. Бул Борбор Азиядагы тоо мөңгүлөрүн изилдөөгө ЮНЕСКОнун колдоо кылган алгачкы кадамдары деп айта алам. Ал эми экологдор бул резолюциянын Кыргызстан үчүн мааниси өтө чоң экенин айтат. Себеби Советтер Союзунун Илимдер Академиясы 1940-70 жылдары Борбор Азиядагы мөңгү системасын изилдеп, 1976 жылы 22 томдон турган мөңгүлөрдүн каталогун жарыялаган. Анда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жалпы аянты 8076 чарчы чакырым деп көрсөтүлгөн. Каталог 2013 жылдан кийин гана жаңыланып, соңку 50 жылда мөңгүлөрдүн аянты 16-17% кыскарып кеткени белгилүү болгон. Чоң көрсөткүч. Себеби деген бул азыркы дүйнө жүзүндө болуп жаткан климаттын өзгөрүүсүнүн таасири, себеби деген температура ушул жылдык температуранын орточосу ушу жылдан жылга өсүп жатат. Ал деген ошол мөңгүлөрдүн эрүүп кетүүсүнө негизги өлгөшүүлөр болуп атат. Ошол себептен ушул маселе өтө оор болуп атат. Аны ошол себептен ЮНЕСКО дагы, ООН дагы колдоп жатат да. Экология тармагында серепчи Нурбүбү Абдыжапарова буга чейин экологиялык климатты жакшыртууга багытталган бир топ долбоорлор сунушталып, бирок колдоо таппай келгенин айтат. ЮНЕСКонун Кыргыз тараптын сунушун колдоого алышы көз карандысыз экологдорго да чоң мүмкүнчүлүк. Эми алар мөңгүлөрдү сактоо, калыбына келтирүү, алардын жоголушуна адам факторунан, климаттын жана техниканын тийгизген таасирлери өңдүү долбоорлорду мамлекет менен бирге сунуштоо керектигине токтолду. Байырлоочу чөйрөнү кош алып кетишибиз керек. Бир эле мөңгүгө эмес, биз экологиялык долбоорлорду жазганда байырлоочу чөйрөнү кошо жазышыбыз керек. Мисалы үчүн мөңгүлөр азайып, суулар азайып аткандан кийин ал жерде дайым жашаган кайберендер дагы жок болуп атат деген сөз да булчу. Аларга да таасири тийип атат. Башкача айтканда баягы субальпинский, альпинский зонадагы чөптөр да азайып атат да, тоют азайып атат, суу азайып атат. Бардык мамлекеттердин жалпы колдоосу менен Кыргызстандын резолюциясына ЮНЕСКонун бир нече мүчө мамлекеттери демөөрчүлүк кылган. Белгилей кетсек, бул эл аралык уюм тоо мөңгүлөрүн изилдөө жана мониторинг жүргүзүүгө байланышкан маселелерди артыкчылык менен чечүүгө эл аралык коомчулукту бириктирип келет. Резгүл Мадинова, Самат Дөөлөтаконов, 5 канал.